Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatly musulmanдар, туғандар. Мына біз қазір Медер мырза менен умра сапарының алдында тұрабыз. Құда қаласа кече күнү эле Медер тақсырыбыз Индия жергесинен келди. Мындан бир нече күн мурда дал ушул жерден біз Индияга өзүбүздүн ак батабызды берип узатканбыз. Урматтуу туугандар, бул Медер мырзабыздын кылып жаткан иштерин, ал жактагы сапарында болуп жаткан нерселерден баарыңыздар, көпчүлүгүңүздөрдүн кабарыңыздар бар. Бул жолу бир өзгөчө, бир жагы аянычтуу, бир жагы Алла Таалага ушунчалык бир табекел кылынган сапар болду. Өзүңүздөр мына Асылбек Тақсырды көпчүлүктөрүңүздөр таанып калдыңыздар. Мына ошол Асылбек Тақсырдын Табарак деген баласы дагы бул жолу ал жака операцияга барган. Ал жака кетип жатканда албетте ошол азыраак болсо дагы көзү көрүп калса, өзүнүн ата-энесин бул дүйнөнү, жарык дүйнөнү көрсө деген үмүт менен барышкан эле. Бирок Медер Тақсырыбыз өткөндө кабар берди, андай мүмкүнчүлүк болбой калды деп. Бирок мен айтар элем, бул нерсеге эч качан өкүнбөшүбүз керек. Себеби көзү көргөндөргө караганда көдөнү көргөн адам бир топ жогору турат. Мына Асылбек Тақсырыбыз Кур'ан-ы Каримди толук жаттаган инсандардан. Асылбек инибиздин көзү көргөнү менен ал кишинин көдөнү көрөт. Ошон үчүн көдөнү көргөн инсандын канчалык деңгээли жогору экендигин баардыгыбыз билебиз. Бул жерде көзү көрбөй калды деп биз арман кылбайлык. Мен Медер Тақсырга дагы айтып жатам, эң негизгиси Табарак Тақсыр оорубасын. Ошол оорубастан айыгып кете турган болсо, Алла Таалам көзгө берген кудуретти көдөнгө берет, сезимге берет. Ошол нерсе менен бул дүйнөдөгү бардык нерсе менен таанышып жашашка толук мүмкүнчүлүгү бар. Кудай кааласа экинчи операциянын дагы алдында турат. Экинчи операциялар дагы ийгиликтүү болсун деп биз Алла Тааладан тилейбиз. Мына улук сапардын алдында турабыз. Мадинатул Мунавварага барганда, Машидул Харамга барганда, албетте ошол жака барган 5 бейтап инсандар бар. Ошолардын баардыгына Кудай кааласа дуа кылабыз. Урматтуу мусулмандар, сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин кайрымдуулук кылган ишиңиздер менен ажыр соопторго Алла Таала эселеп сиздерге берген болсун. Кылып жаткан иштериңиздерде береке болсун, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, эли журтубуз аман болсун, эч ким оорубасын демекчибиз. Ооруса дагы Алла Таалам ошол ооруларды шифасы менен берген болсун. Медер Тақсыр, сизге чоң рахмат. Ушунча чоң иштерди жаш болсоңуз дагы эли журтубузга кызмат кылып атасыз. Кече күн ал жерге барганда дагы бир топ чоң жумуштарды жасадыңыз. Ошол жактагы бүгүнкү күнү элдерибизге жардам берип аткан больницалардын филиалдарын бул жака ачыш жөнүндө канчалаган сөздөр болду. Сөз Кудай кааласа биз эртең ошол улук жерлерге барганда ушул иштериңизге дагы дуа кылабыз. Сиздин ишиңизге ийгилик болсун. Мына ошол Табарактар дагы жана ал киши менен чогуу барган дагы 2 жаш балдар бар турабы. Аларга дагы Алла Таалам шифасын берсин. Амин. Аллахумма яссир ва ла туассир робби тамин бихайр. Алла Таалам сафарларыбызды бейкатар кылсын. Элибиз менен ушул жамаатыбыз менен бара жаткан умра ибадаттарыбызды Аллахым өз даргайына кабыл кылсын. Бүгүнкү ошол Индия жергесинде дарыланып жаткан, операция болуп жаткан жаш нариселерибиздин дарттарын Алла Таалам өзүң шифа бергениң, эсен аман эли журтубузга кайтып келишин Аллахым өзүң жардам кыл. Аллахумма солли аля сайидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар.